رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Аллахтын саламын, тынчтыгын, берекесин тилөө менен биргеликте кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун тилейбиз. Момун айымдын 30 күн берүүсү сиздер менен кайра биргеликте. Бүгүн биздин коттоо студиябызда Алиева Кымбат Абдыганиевна, врач, инфекционист, гепатолог. Ойлоймун сиздер кызыккан жакшы суроолорго жооп берет деген үмүттөбүз. Кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп ушундай ибадат учурунда келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум. Сиздердин өзүңүздөргө да чоң рахмат. Ушундай айымдар үчүн, эл үчүн ушундай сабактарды уюштурганыңарга. Чоң рахмат. Кымбат айым, акыркы учурда бизде гепатит деген сөз, термин аябай көп таралып кетти. Деги эле ушул гепатит менен ооруган адамдар орозо кармаса болобу? Туура азыркы учурда аябагандай гепатит оорусу көбөйүп атат. Ушул суроо дагы аябай көп да, мага да өзүмө берилген суроолордон гепатит менен орозо тутса болобу кандай деп. Гепатит менен ооруган адамдар орозо тутса болот. Бирок анын шарттары же факторлору кандай десек ошондой болот да. Ар бир адамдын анализдерине карап, боордун функциясы кандай иштеп атат, гепатиттин түрлөрү бар да. Түрүнө жараша фиброз деп коет. Фиброз деген ошол вирус боорду канчалык деңгээлде жабыркатты. Ошону аныктап туруп, андан кийин айтса болот да. Гепатит менен ооругандар негизи өздөрү билет. Ошол эгерде хронический гепатит болсо, острый гепатит болбосо, анда тута берсе болот. Бирок ошондо дагы кайсыл учурда деген суроо пайда болот да. Ошол кайсыл учурда дегенде фиброз эгерде 1 же 2 болсо, анда тутат. Цирроз болсо, анда тутпайт. Боор оорулары дегенде бул чоң понятие да, обширный понятие. Именно гепатиттер эмес. Гепатит деген сөз өзү вирусный инфекция эмес, боордун клеткаларын жабыркашы. Гепатитте жировой гепатоз, алда гепатитке кирет, мисалы вирусный гепатиттер, жировой гепатоздо мисалы тута берет боор ооруларында, а гепатитте ошол фиброзго карашыбыз керек болуп калат да. Сөзүңүздөн улам ушундай бир суроо пайда болду. Б жана С формасы менен ооруган адамдар орозого чейин кандай текшерүүлөрдөн өтүү керек? Зарыл. Гепатит Б менен С болсо, анда сөзсүз түрдө печёночный тесты деген анализ бар. Ошол жерден ALT деген показатель бар да. Бул деген боор азыркы тапта ошол орозо тутардын астында жабыркап турабы, воспалительный процесс барбы, жокпу деген. Эгерде ошол нормадан ашкан болсо, анда тутканга болбойт. Ошол гепатит С учурунда дагы эгерде активный боло турган болсо, анда да тутса болбойт. Фиброзго караш керек. Тяжелый фиброз деп коет, бул ошол гепатит менен ооругандар билет, эластография печени деген текшерүү бар да, боордун жумшактыгын текшерет. Ошол боордун жумшактыгы F4 деп 4-чү стадияны көрсөтө турган болсо, анда гепатит Б болобу, С болобу, тутканга болбойт. Деги эле боордун оорушу дени сак адамга болобу же ооруган адамга болобу, орозо деги эле ошол боорго бир таасири барбы? Орозонун боорго таасири аябай чоң. Эгерде соо адам тута турган болсо, мисалы бизде соо адам деп айрыкча эле эми капа болбойсуздар дейм. Кыргыздарда боор оорулары көп. Себеби тамактануу адейин билбейт көпчүлүгү. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, тамактын дагы жанагы ашказанды 3 бөлүккө бөлөсүңөр деп сүннөттөрү бар да. Ал жарым 3/4 бөлүгү суу, 3/4 бөлүгү аба, 3/4 бөлүгү боштондук болуш керек депчи. Бирок бизде азыр кандай тамактанып атышат? Азыр кекиртекке чейин тоюп тамактанышат, туурабы? Той болсо түнкү саат 12ге чейин жеп туруп эле келип жатып алышат. Ошондой аябай организм нагрузка болуп турган маалда орозо бул эң чоң пайда алып келет. Детокс да эле мода болуп кетпеди. Ошол детокс, орозо бул деген илгертен эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келген бизге. Ошол медицина менен шариаттын дагы экөө дал келет, бир келет. Эгерде терең окуп изилдеп көрсөк, экөө бирдей. Бизге ошол медицинадагы нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз убагында эле айтып кеткен. Сонун болду.
гепатит менен ооруган адамдар кээ бирлери тынымсыз дары ичүүсү керек болот. Мындай адамдар кандай орозо кармайт? Гепатит менен ооругандар именно вирустуу гепатит болсо, гепатит Б, гепатит Д деген учурда да пожизненно деп коебуз, өмүр бою дары ичиш керек болуп калат. Бирок анын убактысы мындай да 24 саатта бир жолу ичилет. Анын убактысын жылдырып койсо эч нерсе болбойт. Мисалы эрте мененки бул шултоо эмес. Эрте мененки убакытка жылдырып койсо болот. Сонун. Андан кийин орозо түтө берсе болот. Аны айтып атпайм, эгерде вирус көп болсо, ошол противирусный дары иче турган болсо, фиброзу 1-2 болсо, анда түтө берет. Сонун. Жакшы суроо болду. Ифтар жана сухур учурунда боорду өтө көп кыйнап койбош үчүн кайсы тамактарды сунуштайсыз? Эң сонун суроо болду. Бизде ифтар учурунда кандай кылышат? Аябай баарын жайып алышып да, баарын коюп алып эле жыргап эле той болуп кетет да. Ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, бир курма менен деле ачса болот да, өзүнчө. Себеби организм ачка болуп турганда нагрузка бериштин кереги жок. Жеңил гана тамак. Ошол эле сүннөткө ылайык, ашказандын 3/1 бөлүгүнө гана алайык. Жеңил тамактар менен организмди кыйнаштын кереги жок. Жеңил гана тамактар. Биринчи тамак, легкий салат болсо, ошол убакта жеңил ошол легкий тамак ичип туруп эле салат жегенден кийин бир саат 2 сааттан кийин дагы бир кичине тамактанып алса болот. Ошону менен эле жүрсө болот. Зухурга чейин чыдайт адам. Сонун суроо болду. Ой жооп болду. Гепатит болгон адам орозо кармады дейли, айтор. Анан кайсы белгилер пайда болгон учурда дароо орозону токтотуу керек? Кайсы учурда? Мисалы, мен жана эле айтып өтпөдүмбү? Цирроз болсо орозо тутканга болбойт. Эгерде острый гепатит болсо орозо тутканга болбойт деп, жана АЛТС деп айтып кеттик. Боордун анализдерин тапшырып туруп анан тута баштайт да. Вот ошондой болуп саргарып кетсе адам, аябай сапсары болуп денеси саргарып кете турган болсо, дене кычыша баштай турган болсо, ошол гепатиттин обострениясы болгон болот дагы, курчка өткөн учуру болот да, ошол маалда токтотуш керек болуп калат. Кымбат айым, ошо убактыңызды бөлүп берип, жакшы бир маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу баардыгыңыздарды ыйык орозо күнүңүздөр менен куттуктаймын десем да болот. Бул ыйык айда биз бир гана ден соолукка пайда келдирбестен көптөгөн соопторду алып калсак болот. Ошол сиздердин ушул орозодо ден соолугуңуздарды чындап көптөгөн соопторго жетишип калышыңыздарга мен тилектешмин. Баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм. Негизи эле ден соолукту кароо үчүн орозо айында эле эмес, жана пайгамбардын сүннөтү айтып кеткен сүннөтү боюнча 1 жана 4 күндөрү орозо тутсак дагы болот. Сөзсүз бир жылда бир орозону күтүп отурбастан, ошол жыл бою деле орозолорду тута берсе болот. Бул сиздердин ден соолугуңуздарга эң чоң пайда алып келе турган нерсе да. Сөзсүз түрдө жана детокс деп ачка калбастан ошол зухур бар, ифтар бар. Бул деген күнүнө суткасына 2 эле маал тамактануу менен сиздер ден соолугуңуздарга аябай чоң пайда алып келе аласыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде Алиева Кымбат Абдыганиевна, врач, гепатолог болду. Ойлоймун ар бир эжесиңдеги өзүнө тиешелүү жакшы маалыматтарды ала алды деп, ар бириңиздердин үйүңүздөргө, үй бүлөңүздөрдүн мүчөлөрүнө ден соолукту каалоо менен биргеликте бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.